WhatsApp аркылуу сиздерге да ар кандай аудио маалыматтар келип жатса керек. Мисалы, коронавируска вакцинация жасоо үчүн ар бир үйгө келип укол сайып кетери айтылып жатат. Бул маалыматтарды текшерип көрдүк. Анда төмөндөгүлөр айтылат. Эми мынау биринчи күндөн баштап үйдү кыдырып вакцина саят экен. Общем балдарга да өзүңөр да албагыла. Уже биз жактагылар полный отказ кылды. Себеби 3 айда же 6 айда ошо вакцина алган адам сөзсүз өлөт экен. Ошону албагыла. Общем албагыла. Тууган уруктарга бүт жеткизип койгула. Болуп турбу? Общем албагыла. Кытайлар жөнөтүптүр. Биз дарысын таптык деп ал ошо Кытай ошо кыргыздарды кырып, дүйнө жүзүндөгү элдерди ошо кырып жок кылыш керек экен. Ошон үчүн ошо вакцина албагыла. Дагы башка аудио билдирүүдө бул эврейлердин планы экени айтылып жүрөт. Кыргыз Республикасынын саламаттыкты сактоо министрлигинин басма сөз катчысы Жылдыз Айгерчинова бул маалыматтар жалган экенин билдирди. Бул маалыматтар чындыкка жатпайт. Вакцинасы иштерип чыга элек. Кыргызстанда эле эмес, башка өлкөлөрдө дагы жок. Тарап жаткан бул аудио билдирүүлөргө эмне үчүн ишенүүгө болбойт. Себеби бул маалыматтын расмий булагы айтылган эмес. Ким сүйлөп жатканы да белгисиз. Биз жактагылар деп жатат. Ал кайсы аймак, облустун аты, жердин аты айтылган жок. Дүйнө жүзүнүн медиктери учурда COVID-19 тагыраагы коронавируска каршы вакцина ойлоп табуунун аракетинде болуп жатат. Бирок азырынча мындай вакцина ойлонуп табыла элек. 2020 жылдын 23 мартына карата маалымат боюнча Дүйнөлүк саламаттыкты сактоо уюму коронавируска каршы вакцинаны иштеп чыгууга жана аны сыноого кеминде 1 жыл убакыт кетерин билдирди. Эми башта сөз кылган аудио маалыматка кайтып келе турган болсок, бул фейк. Кайсы бир маалыматты мессенджерден таратуудан мурда төмөнкүлөргө көңүл буруңуз. Бул билдирүүнү айтып жаткан булак көрсөтүлгөнбү? Мисалы, адамдын аты жөнү, ээлеген кызматы же мамлекеттик мекеменин аты, жердин аты жана башка ушул сыяктуу жагдайларга көңүл буруңуз. Ар бир маалыматка дароо ишенбей, сын көз караш менен караңыз. Маалыматтарды расмий булактардан тактаңыз. Азыркы учурда коронавирус боюнча таратылган маалыматтардын чын төгүнүн билүү үчүн COVID-19 республикалык штабынын 112 түз линиясы аркылуу тактоого болот. Мындан сырткары өлкө аймагындагы коронавируска байланыштуу так маалыматты билип туруу үчүн республикалык штабтын Telegram баракчасына катталсаңыз болот. Аны сиз COVID-19 деп издесеңиз табасыз. Өлкөдөгү коронавируска байланышкан кырдаалда айрыкча бул фейк маалыматтарды таратуу күчөп жатканын Ички иштер министринин ордун басары Алмаз Оразалиев кабарлап, атайын жалган маалымат тараткандар кылмыш жаза кодексинин 344 беренеси менен жоопко тартылаарын билдирген. Ал эми сиз чын төгүнүн билгиңиз келген маалымат болсо, биздин WhatsApp номерлерге жөнөтсөңүз болот. Биз анын чын төгүнүн билип берүүгө даярбыз.